Muğalim dosum, men klaska girip бүгүнкү өтө турган математикалык формула маселелерди жазып жатканда, агай, дал ушул бүгүнкү өтө турган сабакты биз барактасак, эч кимиздин башыбыз жетпей атат. Жетпей атат. Ошонун ордуна жеңилирээк эле сабак өтөсүзбү, же биздин деңгээлибизге жараша түшүндүрүп бересизби ушул маселени? Анткени сиздерге чейин кегелечи бир карап көрөбүз деп барактасак, өткөнкү сабактарга окшошпогон сабак экен. Деди эле. Жана эле мени коридордон директор менен завуч күтүп алып, сенин балдарың негедир сабакка түшүнбөйбүз деп атышат. Же сен түшүндүрө албай атасыңбы, же сен жакшы эле түшүндүрүп, алар түшүнбөй атпайбы? Айтор, эмне балдардын деңгээли төмөндөп атат деп жаны эле айтты эле. Булардын да сөзү кошул ташыл болуп, тим эле үстүндө муздак сууну куюп жибергендей болду. Анан дароо башыма мен мектепте окуп жүргөндө ыраматылык атам, балам кел балам, сага мен муну формуланы үйрөтүп коеюн деп бир үйрөткөн бир маселеси бар эле. Ошонушуларга бир колдонуп көрөйүнчү дедим дагы. Болду балдар, түшүндүм силерди деп атканда директор менен завуч кирип келди. Алар да орун алды. Кана кантип сабак өтөткөн болду дегенсиз. Мен бүгүн класстык сабакты коюп, силерге андан да мыкты сабак өтөм. Буюрса өмүрүңөрдүн аягына чейин ушул формула менен жашай турган болсоңор, ушул маселе менен, анда силер бардык нерсени чечесиңер. Муну азыркы өтүлө турган сабак татаал деп атасыңар, андан да татаалына өзүңөр аракет кыласыңар. Коюңуз жага, ооба. Мен бор менен доскага ише тарттым. Бөтөлкө. Оозу аябай кубуш кылып, биягын чоң кылып тартып, ичине сонун семиз жумурткалай турган семиз тоок тартып койдум. Балдар, бир шарт менен силерге суроо, муну тоокту, муну ишенин оозунан, ишени сындырбай, тоокты өлтүрбөй чыгарышыңар керек. Ой агай, баягы эле маселе өтүңчү, бул андан да татаал экен дешти. Ызычы болду, антыш керек жок, мынтыш керек жок. Аларга кошулуп директор ордунан тура калды. Кой, жеңилирээкин бербейсиңби дегенге өттү. Агай, отура туруңуз азыр, отура туруңуз. Ооба, туура, жеңилирээкин берем азыр. Бирок ушуну бүтүп алалы дегенге карабай эле ызычы боло беришти. Балдардын баары бирден айтып чыкты. Тигине кылыш керек, тешиш керек. Ой, тоокту өлтүрүп эле мындай бирден эле мүчөлөп этин алыш керек. Жок. Аягында бир бала. Агай, бул маселе аябай татаал, чынын айтканда. Болбойт. Чыкпайт да ишенин ичинен, бөтөлкөнүн ичинен тоок чыкпайт да. Агай, мындай. Өзүңүзгө эле тапшыралы. Тоокту өзү бөтөлкөгө ким киргизсе, ошол чыгарсын деди. Мен айттым. Эң туура айттың, сен таптың жоон дедим. Сен жоон таптың дедим. Тоокту бөтөлкөгө киргизген инсан өзү чыгарыш керек, туп-туура. Азыр силер түшүнбөйбүз, билбейбиз, аткара албайбыз, кантип эле болбойт да деген тоокту мынаяка киргизип алгансыңар, тоок мээ болуп. Ошону өзүңөр чыгармайынча татаал маселелер эч качан жүзөгө ашпайт. Ошондой баягы мунул жактагы тоокту чыгарыш керек акылыктаган. Коркок, бир нерсе эле отура кала турган, башым болбойт да деген үшкүрүктөрдү өчүрүш керек. Ошондой тоок түшүнүктү өзүңөр киргизип алган тоок мээни чыгарыш керек. Чыныгы инсандын мээси менен жашаш керек. Ошондо мен өзгөрөм. Досуңар айтат да. Бирөөнүн бир нерсени айтасыңар. Мынашыны окуп көрсөң, койчу, бул болбойт да. Мынеке, болбойт да деген сөз андан укканда мына жактагы тоок деди, болду. Сиздин жүрөгүңүз ушунчалык жап, ооба болбойт, Элмира, убара болбой эле кой. Болду, бүттү. Боло турган ишти дагы болбойт көтөсүңөр. Анткени бул жерде бир тоок жатат да. Ата-эне
Биздин кичинебизде баягы мугалимдер урушканда тоок мээ дейт эле. Эмне экен дейт эле, тоок мээ. Мээ жок да анда. Ошондой чирип калган эски түшүнүктү алып ташта чыгарып, анткени аны өзүңүз киргизгенсиз. Болбойт, жүзөгө ашпайт, менин колумдан келбейт деп жүрүп, тоокты өзүңөр бир канча тоокана болуп калган да башы. Тоокана болуп калган. Эми ошону чыгарып эмне кылыш керек? Аны чыгарып туруп, баштын ичин китепкана кылып коюш керек. Китепкана, анын башында Кур'ан туруш керек, хадис туруш керек, тафсир туруш керек, фиq туруш керек, акыйда туруш керек. Бардык китеп ушул менин ичиндеги китепканага жайгашса, ба тоокананы тазалап, сонун полка кылып, текче кылып, жыйнап койсо, анда мыкты жүзөгө ашат. Карабайсызбы? Эчен деген күндөрдө, эчен деген маселелерди болбойт да деген тоок түшүнүк менен келе бердик. Өзгөртүш керек, өзгөртүш керек. Чыгаргыла баштан. Мен эмнеге айтып атам муну? Мага муфтияттан да чалышты. Устаз, өткөнкү ушул пайгамбарга 5 миллион салават айткан инсанды сиз умрага жөнөтөм дедиңиз. Кээ бирлер айтты, кантип коркпой айттыңыз деди. Анан кээ бирлер өзүңүз айтпай туруп кантип айттыңыз? Мына ошолар накта ошол тоок кирип калгандар. Тоок кирип калган. 5 миллион айтасызбы? 3 миллион айтасызбы? Жыйынтыгында текшерилет. Сиз чындап айтканда азыр мына 23 орундагы, же 22, же 10 орундагылар өзү 10 орунга деле татыксыз болуш керек болчу. Бирок текшерүүчүлөр 10 орун кылды да. Чындап айтканда, 2 орундагы же 1 орундагы татыксыз болсо керек балким, бирок башкаларга караганда жогору деп 2-1 орун кылды да. Сиз салаватты 5 миллион десе 5 миллионга айт жеткирем деп 4 миллион 999 миң айтсам барбай калат экенмин деген баягы тоок түшүнүктү чыгаргыла. 3 миллион айт, 2 миллионду айтып келе берчи гана көрөлүчү. 2,5 миллион айт. Өткөндө айтып атат бирөө. Мында карап көрсөм 8 секундта Аллахумма салли ала, Аллахумма барик ала айтат экен. Аны 8 секундта болгондо ошондо 60 секундка кача айтатам. Ошондо бир сен ошону ушинтип эсептегиче тиякта бирөө айтып атат. Мен силерди Майкл Джексонго окшоп бейкылыктан ырдап бер деген жерим жок. Же жок жерден өзүңөр уламыш айтып, жомок айтып, мени бир күлдүргүлөчү, ыйлаткылаш дегеним жок. Адамдардын, махлуктун эң мыктысы болгон пайгамбарга салават айтууга дем бердим, жөнүмдө бир түрткү бердим мен. Же жаман иш жасадымбы? Айтың эми. 1 миллион айтып келиң макул. Балким сиз жаныңызда бирөө 1,5 миллион айткан ал барат. Сиз барбай каласыз. Капа болбоң. 1,5 миллион айтып келиптир бирөө. Анын жанында бирөө 1 миллион 600 миң айтып ал барат, сиз барбай каласыз. Эсептегендер отурат азыр деле. Эсептеп атат дагы деле. 1 саатымды айтат экенмин. 2 саатымды деп коюп. Анткени тоок, тиякта тоок жык болуп кеткен да. Тоокана болуп калган баш. Ошол тоокананы таптаза кылып китепкана кылгыла алганда кимден кандай сөз уксаңыз, мына жердеги китепти ачып туруп, туура айтасың, бар деп кабыл аласыңар. Тоок менен кеңешпей. Ошон үчүн айттым, жеткирейин деп. Пайгамбарга салават айткыла дегенге дагы сын пикир айтып, элди удургутуп, кантип айтат экен, кантип жөнөтөт экен, айта бергиле. Бирөө айтты. Устаз, 5 миллион депсиз. Мен 10 миллион айтсам, ата мен апам жөнөтөсүз. Айны, кандай эр жүрөк дедим. Бирөөлөр тиякта 8 секунд эсептеп жүрсө, бул 10 миллион айтам деп атат да. Көрсө анын мына жеринде тоок жок экен, китепкана экен. Бар экен, китепканасы бар, баштар деле бар экен.